Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, көрөрмандар, кош келипсиздер биздин дыйканчылыкка. Ежевика өсүп калыптыр. Биз акыркы жолу ушул жака шпалера коюп атканын тартып кеткенбиз. Мына бүгүнкү күнү гүлдөп аткан учур азыр биз кененирээк айтып беребиз. Башында мындай эле 1-2 чырпык, 5-6 чырпыктай эле көрүнүп атканда, анан эле могу жаңы цветочный побег деп коет, могу СПК. Ушулар өсүп, мына жапжашыл болуп калды, көрсөтөр. Мынчалык ачушение болгон эмеспиз. Мындай сонун болот экен деп ойлогон эмеспиз. Ожидание болуптур. Ожидание биз ойлогондон дагы сонун болуп атат да. Дагы 1 айдан кийин бышып калат, ошондо июлдун баштарында. Июлдун баштарында мынакей бышат, ушунда дагы келип тартабыз. Сөзсүз түрдө тартабыз. Биздин каналга катталыңыздар. Могу ар бир жалбырактын түйүнөн чыгып атпайбы, мындай болчу. Ар бир жалбырактын наркы бетинде дагы түшүмү бар. Бунунчу бир эле тарап эмес. Наркы бетинде дагы, берки бетинде дагы түшүм бар да. Мындай эсептеп келгенде, анын огул ар бир мындай айтканда, орусча айтканда цветочный побег деп коет монучу. Анан оларды мисалы 15-20 граммдан эсептеп отурганда, ар бир жалбырактын түйүнөн мындай цветочный побег чыкканда 100 граммдан түшүм берет экен. Ушундай болот деп биз ойлогон эмеспиз. Бул биздин дагы биринчи жылдык тажрыйбабыз да. Анан ушундай болот экен деп такыр ойлогон эмеспиз. Сонун болду мына. Карасаңыздар, алыс жака чейин. Анан жапжашыл болуп, сонун болуп калды. Ошондой экен да, каймен баары элечи. Телефонду коесуң дагы, монтип туруп чачканда, могу телефондун карасынан курттар көрүнөт. Мисалы, трипс деген ору, же болбосо клеш, ежевичный клеш, анан паутинный клеш дегендер болот. Ошол телефондун үстүнөн кыбырап жүргөндөр көрүнөт. Анан ошолорду карайбыз. Ору барбы, жокпу депчи. Азыркы учурда биздин поляда ору жок. 10 күн мурда бизде деген Аленка деген курт пайда болду. Аленка мохнатый, пятнистый деп коет экен. Кара курт, анан жапжашыл болгон доңуз курт. Алар болсо келип башталгыч этабында биздин ежевикаларды ондай кылып туруп жеп баштады да. Мынакей СПК көрсөтпү? Көрөт мени. Андан кийин ушундай болуп жеп баштаганда, анан биз деген Агростайл компаниясына, агро компанияга чалып, ушундай болуп атат дегенде бизге ушул клештерге жана Аленкага каршы дары-дармектерди доставкасы менен жөнөтүрдү. Доставкасы менен жөнөтүргөндөн кийин дарыларды канча грамм, кандай кылып нормаларын даярдаш керек. Бизге списагын түзүп берди. Биз көчөттүн эмесин эмес, биз суунун тоннажына алып иштеттик. 3 тонна суу кетти, 4,5 гектар жергечи. 3 тонна сууга ошо дарыларды чылап, аралаштырып туруп чачкандан кийин азыркы учурда биздин ежевикалар оңолуп калды. Мынакей оңолуп калды да. Азыр клеш дагы жок, Аленка деген дагы курт бул жерге келип конгон жок. Аленкага бир бергенден кийин болду, келбейт экен да бул жергечи. Клешке 15 күндө да бир обработка кылгыла деп атат. Азыр 8 күн болду. 8 күн болду. Дагы бир жумадан кийин биз деген паутинный клеш, ежевичный клештерге дагы бир обработка кылабыз. Бирок обработка кылаардын алдын Агростайл компаниясы бизге кандай сунуш берди? Эмне сунуш? Биз буларга витамин бердик. Железо бердик, иммунитетти көтөрө турган листовой подкормкаларды бердик, биостимуляторларды бердик. Бирок бизде деген капельный жок болгонунун себебинен биз арык менен эле сугарып атпайлыбы? Алга биз эмет алган жокпуз да. Анан листовой подкормка бердик, антистресстерди. Мындай жалбыракка чачтарбы кантиде? Кантиде жалбыракка чачтык. Чачкандан кийин 2 күндөн кийин Аленка менен жана клештерге, трипстерге каршы дарыларды чачтык. Биринчи буга иммунитет берип алдык да. Анан бул күчтөнүп калгандан кийин, витамин алгандан кийин бул оңоло түштү да. Бул саргайып кетип аткан болчу да. Күндүн ысыгынабы же? Жок. Курттар жеп аткан. Курттар жеп, стресс болуп, былтыркы суук дегенде мындай болчу. Анан витаминдер жетишпей, бул саргайып баштап аткан болчу. Анан Агростайлдан витаминдерди алып туруп бергенден кийин бул оңолду, күчтөндү. Андан кийин жанагы Аленка, жанагы стрепстерге
каршы дары берүүгө бул ежевика даяр болуп калат экен да, күчтүү болуп калат экен. Если биз могул ежевикага дароо эле трипске, аленкага каршы дары бере турган болсок, витамин бербей туруп, анда биз могу гүлдөрүбүз стресс алып калмак. Стресс алып калмак экен. Түшүмдү аз алмаксыңар. Түшүмдү аз алып калмакпыз. Настроение Көтөрө албай калмак да. Резко химикатыч, а буга витамин берип туруп, антистрessтерди бергенден кийин, бул өзүнө күчтөнгөндөн кийин, анан курт кумурскаларга каршы дары бергенден кийин, азыр эч кандай бир ошибкабыз жок десе болот. Агростайл компаниясына чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Биз деген курт басып келатканда эле адам баласы ойлонот экен да, ошо куртту жок кылам депчи. Куртту жок кылышым керек деп эле биз ошого даярданып калат экенбиз. Анан ошол Агростайлдан барып кеңеш алып, айткенде жакшы болду. мырза токто, сен биринчи антистресс бер. Антистресс бергенден кийин витаминди берип, эметкенден кийин анан кийин химикатты бересиң. Биз ошондой кылдык, бизде азыр жакшы. Анан кошуналарыбыз витамин бербей эле, АСПК, витамин бербей эле, резко эле химия менен эле жанагы трипс ооруларга каршы дары берди. Азыр алардын ежевикасын баштары сап-сары болуп күйүп калды. Мындай дарыга да даярдаш керек экен да. Биринчи булар дарыга даярдап, иммунитетин көтөрүп туруп, анан дары бериш керек экен да. Сенде ушул препараттар бар да азыр эмелери, сүрөттөрү, же бизде пачкалар барбы? Көрсөтүп койбойлу дейкандарга. Азыр тиякта бизде колдондук, результатын көрдүк. Агростайл компаниясына барып, мындай айтканда 100% ишеним менен алардын кандай консультация берсе, ошол консультация менен иштесеңиздер адашпайсыздар. Анткени биз өзүбүздүн жоон терибиз менен көрдүк кандай экенин. Урматтуу мекендештер, дейкандар, биздин өнөктөш болуп келген AgriLife KG'нин эң негизги башкы өнөктөшү, демөөрчүбүз Агростайл компаниясы. Ошол Агростайл компаниясынын ичинде Кимитек агропромышленный компания бар Испанияда. Чоң. Бул компания ушундай каражаттар жасап келет. Атайын өсүмдүктөргө арналган НПК, биостимуляторлар, антистресстер. Мына ошол антистрessтердин бирөөсү мына аминосид да. Биздин дыйкан мырза бул аминосидти колдонуп келиптир. Биз да бүгүн билдик. Ошол өзүнүн артыкчылыгы, аминосидтин кандай пайдасы бар экенин сиздерге айтып берет. Биз деген ошо Агростайл компаниясына кайрылганда, биз деген жана айтып кеткендей курт кумурскаларга каршы дарыларды сураганда, бирок биринчи антистресс витаминдерди берүүнү сунуштады. Аны бергенден кийин 2 күндөн кийин анан курт кумурскаларга дары чачтык да. Анан биринчилерден бергени Ферикс деген берилди. Бул колдонулду уже. Ферикс деген железо дейт, для развития культур дейт. Назначение идеальный корректор дефицита железа дейт. Андан кийин аминосид 33% дейт. Анан кийин биз деген нон алдык. Terra деген ушуну алдык. Light R деген ушуну берди. Ушуларды биз деген эмесин бир бачогун 1 тонна сууга коштук. Бир бачогун, бир бачогунчу. Андан кийин аминосидти коштук. Ошо экел, бир литрин. Андан кийин фериксти коштук. Бүт аралаштырдыңарбы? Кошуп туруп, үчөөү совместимый экен да. Үчөөүчү. Андан сырткары дагы дарылар бар. Алар экинчи этап, анан үчүнчү этап болуп калат да. Бирок биринчи этапта ушуларды бердик. Дарыларга чыдамдуу болуш үчүн, иммунитетин көтөрүп туруп, андан кийинки пестицид жанагы курт кумурскаларга дары бериш үчүнчү. Биринчи ушул үчөөүн бердик. Үчөөүн берип туруп чачып чыктык. Чачкандан кийин 2 күндөн кийин андан кийин эмени бердик. Enveder деген бар экен, могу жерде деген. Бул уже атайын куртка арналганбы? Плодовой клеш, паутинный клеш, дагы клеш дейт, клеш деп клештин түрлөрү бар да. Ежевичный клеш, ошондойго
бери эметилдик. Андан кийин Агро Талстар деген бар экен. Агростайл компаниянын эмблемасы турат. Бул ошол кургап кетпеш үчүн сөңгөктөрүчү. Ушундай бул витаминдер экен. Витамин кошулган, анан жанагындай клештерге. Түрлүү клештер бар да, мужской, женский депчи. Анан яичкалар болот, жумурткаларчы клештерге. Ошолорго бердик. Инвертер, Агро Талстар. Андан кийин бул биз деген эмени Агростайлдан клей алганды унутуп калып, буну деген биз Agrovet.com компаниясынан клей алдык. Бул болсо, буну кошуп бергенде дарылар болсо, бул экинчи, үчүнчү этапта дарылып аткандачы витаминге берилбейт экен. Булчу. Химикалык жанагы ооруларга каршы да бул клей колдонулат экен. Бул клей коштук. Бул дарын чачкандан кийин жалбыракта калып калат экен да. Пленкалык слой болчу. Бир канча убакыт житти курт кумурстарга эметпеш үчүнчү. Андан кийин биз клейди жакын эле жерден алдык. Андан кийин Agrovet.comдон Корода деген бар экен. Бул болсо эменики. Ежевиканын арасында жанагы клештин личинкалары калып калат экен да. Кийинки учурда развитие болбош үчүн Agrovet компаниясынан Корода деген алдык. Агростайл менен Agrovet.com эки компания эки эмеден агро магазин менен иштешип атабыз. Азыр толук топтосунда бар, э? Унутуп калып, башка жагынан алып, ошентип эметтик. Но биринчи учурда витамин бергенде азыр сиздер көрдүңүздөр, ежевикалар бир жеринде саргайганы жок, жапжашыл болуп өсүшү, развитиясы аябай сонун болот. Азыр Агростайлга да чалып сүйлөшкөндө деген бизге деген могул дарыны сунуштап берип өттүр. Суперлит ушундай суперлит берилип экен. Бул болсо 3 в 1 дейт да. Бул өсүмдүктүн жанагы ежевиканын мөмөсү бар го. Мөмөсүн чоңойтконго жардам берет экен да. Больше витаминдерди вырабатывать этип, жалбырактардын иштешине 3 в 1 деп. Буну азыр көрө элекпиз, колдоно элекпиз. Бирок ушуну бизге сунуштап атат Агростайл. Биздин өнөктөштөр колдонобуз. Бул суперлитти биз Кимитекти 13 жылдан бери сатып келишат да. Булар дыйкандар аябай көп колдонот. Аминосидтин результатына жетиптирсиң. Аминосидтин результаты сага жакты. Бул могул аминосид, анан терра, андан кийин феррикс. Бул биздин полябузга 100 эмес 200% жардам берди десек болот. Именно Агростайлдан алган, о жапжашыл болуп тургандачы. Анан башкалардын да поляларын көрүп атабыз да. Алар кайсыл жактан алып атат? Желе чачтыңбы, витаминдер чачтың десе, ооба чачтым дейт, бирок сапсары эле да. Бизде Агростайлдан алгандыгы, ежевиканы мындай бир каратып койсоңуз, жапжашыл болуп турат. Аллахка шүгүр. Биздики ошо нижний зона болуп туруп, тупрагыбыз шорду да, суусагы шорду. Биздин полябыз сапсары болуш керек эле. Верхний зонага караганда азыр биздин нижний зонабыздын ушундай керектүү витаминдер берген себебинен азыр ежевикабыз жапжашыл болуп турат. Ооба. Могу жерде бочка турат. Могу жерде технология боюнча айтып кетпели. Бочка ошондо 1000 литр атат ошака. 1000 литр, тонна менен 1 тонна. Ушака аралаштырып, муну менен чачып атасың. Перемонда тартып койсуңбу? Бунун каяктан алдыңганан, кандай иштейт? Тоже кыскача эле маалымат берип кет бул боюнча. Буну биз деген эмеден алдык. Кара-Балтада клубниканы билесиздер? Нургүл айым деген. Ошол Нургүл айымдан сурадык бул аппарат. Бул биздики эмес. Убактылуу колдонгонго сурадык. Арендага. Аренда эмес. Мындай жардам берип, ал эже да аябай жакшы эже. Ошо жардам берип, алып колдонуп алгыла, чачып алгыла, кайта алып келип бергиле депчи. Буну чачып бүттүк. Буюрса азыр эмне деп коет муну? Бул ошо дары чачкан аппарат, эми бул атын да билбейбиз. Бирок аябай экономичный экен, анан аябай жеңил экен да, иштегенге. Ошондо бул бочкадан аралаштыра, өзүң эле кол менен аралаштырасың. Баарын технология менен кошосуң. Аралаштырып туруп, анан могу жерге насос, өзүнүн насосу бар экен. Ооба, эки шлангасы бар. Алып туруп, алып келип туруп жака чачат экен. Бул бир шлангасы болсо фильтри менен экен, ондойчу.
бул болсо соруп алат. Мгм. Анан излишканы ногул чыгарып берип турат экен. Мындай сорт. Напор эме кыйналып кетпеш үчүнчү. Анан ногул болсо 1 тоннага экен. Ал 1 айтылды. литри 1 тоннага. 1 литр айтылды. Могу 5 литр 1 тоннага. Аны мындай Агростайл компаниясына чалып агрономдор канча грамм экенин биле алсаңыз. тереңирээк мындай туура айтып койгула. Бул балким мырза өзүнүн технологиясы менен жасап аткандыр, балким өзүнө жарашат. Бул силерге балким туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан Бизге объем көп аябай, аябай туура маалымат алыш үчүн ошол Агростайл компаниянын адистерине чалгыла. Алар силерге толук өзүңөрдүн шартыңарга тууралуу кылып туруп айтып беришет. Мунун өзүнүн канча метр болот ошондо? Тете аягына чейин жетип берип атат силерге? Ооба, аягына чейин жетип, бул мындайдан барып дагы жетет да. 300 метрге жетип атат. Азыр могу шланга 350 метр ушундай болуш керек болчу. Кенен эле жеткен. Анан бунун эмеси дагы бир жери бар. Пульту бар. Мына технология деген ушул. Чачып кете бересиң. Бул жерде деген моторлору өзү чыгарып бере берет. Жеңилдетип берип турат да. Эч кандай нагрузка жок. Анан этегине жеткенден кийин пультун онтой узартасың. Буну чөнтөңгө салып аласың. Бассаң, бул өзү кайта чогултуп алат. Өзү чогултуп алганын себебинен жумуш аябай жеңил болот экен. Мынакей технология. Урматтуу көрүүчүлөр, биз кайра кайталап кетейин. Биз маалымат берип атабыз сиздерге. Сиздердин дыйкандардын жумушу жеңилдесин, жана түшүмү көп болушун каалайбыз да. Ошондуктан сиздерге айтып берип атабыз. Мына мырза эчтекесин жашырбай, болгондой сиздерге айтып берип атат. Ошондо бул азыркы кошулган эменин баары мунун ден соолукка канчалык зыян? Зыяндуу эмес. Булар мисалы үчүн кимитектики био да? Бизде азыркы учурда ден соолукка зыян берчүдөй селитра берген жокпуз. Селитра, азот, мочавина берген жокпуз. Ногул берип аткан эмелер болсо МПК, витаминдер, биостимулятор. Экинчиден болсо жанагы биз чачып аткан химикат дарылар бар, пестицидтерге каршычы. Алар болсо түшүмгө чейин өз действиясын берет да, ошо менен жок болот. Эч кандай адамга зыяны жок болот экен, Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу дыйкандар, Кимитек аттуу компаниясынын биз бир өзүнчө продуктусунун аминоситин сиздерге айтып кетейин. Бул аминосит антистресс катары болуп эсептелинет. Мен ойлойм, бул ар бир дыйкандын үйүндө туруш керек. Эмнеге дегенде, анткени бул скорый помощь катары деп эсептейт экен да. Агрономдор ошентип айтышат экен. Бул скорая помощь деп. Мисалы үчүн, бизде адамдай биз өсүмдүктө эле тирүү зат катары кетет да. Ошондой эле дем алат, күндүн нуру тиет, үшүйт, тамак ичет дегендей. Ошол кезде стресс алышы мүмкүн да. Мисалы үчүн күн ысык болгондо, күн аябай катуу ысып кеткенде өсүмдүктөр, мынакей ежевика сыяктуу өсүмдүктөр стресс болот. Ошол кезде мына ушуну силер туура колдонуп алышыңар керек да. Анткени өзү мисалы үчүн бир түп ежевика сиздерге бир 20 кг бере турган болсо, ошол кезде күнгө ысып стресс болуп калса, түшүмүн дагы бир 5 кг чүрүп таштайт. Ошол түшүмдү сактап калам десеңиздер, ушундай аминосит сыяктуу антистресс туруш керек. Бул эми антистресс болгондо бир гана күн ысыкка эмес, курт кумурскалар жегенде, үшүп кеткенде өсүмдүктөр, жанагындай дары дармекти ашыкча колдонуп ийгенде, пестицидтерди кээ бирлер ашыкча колдонуп ийишет да. Туура эмес селитраларды көп колдонуп ийгенде ошондо дагы стресс болот. Аны өзүңүздөр байкайсыздар, жалбырактары саргайып баштайт, кадимкидей бүрүшүп, ошол кезде мынакей ушуну туура колдонуп калсаңар керек экен. Сен ушуну колдонуп жалбырактар саргайып аткан кезде колдонгондо результат болдубу? Биринчиден айта кетчү нерсе, бул азыркы учурда бул реклама сыяктуу деп элдер ойлоп калышы мүмкүн да. Бирок чынында келгенде мен Агростайл компаниясында эже байкени дагы мындай көрө элекмин. Телефон менен эле кеңеш сурап эле, доставкасы менен жөнөтүп элечи. Яндекс менен эле жөнөтүп эле, ушул жактан эле алып элечи. Телефон менен сүйлөшүп эле кеңеш алдык да. Анан бул саргайып кеткен болчу, ежевикабызчы. Саргайып кеткен болчу, оорулар башталган болчу. Ушундай нерв боло баштагам да менчи. Ушунчалык мeenет түшүмдөн жок калабызбы депчи. Ушунча эмгек кылып келип туруп. Ушунчалык эмгек кылып жок калабызбы деп аябай ойлонуп, өзүм переживать эттим. Буга чейин переживать этчү эмесмин. Чөбөсө эмне болобу? Бул тажрыйба депчи. Анан ушундай
курттар жеп саргайып баштаганда өлдү окшойт дедим да, мен уже ежевикам өлдү, быйыл түшүм ала албайт окшойм, бул ооруларын кантип жеңем деп аябай ойлонуп баштагам. Россиядан бир агрономдордон табып, көп акча болсо дагы берип, тажрыйба катары болот деп. консультация алыш керек деген ой менен эле болуп калгам. Силикоста бир жолу отурганда бир оруска чалып, билесизби? Төлөп берели келип карап бер депчи. Анан ал болсо деген мен жердин анализин, анан почванын эмесин, анан тигиндей мындай деп аябай татаалдаштырып салды да. Уже мен маркетинг да. Аябай эметип калдым да, уже үмүтүмдү үзүп баштаган болчумун. Анан ошол аминосидти колдонгондон кийин жакшылданып, сонун болуп, мына азыр могу жалбырагын үзүп көрөйүн. Кээ бирлеринки передоза кылып салгандачы. Передоза кылып салганда жалбырактар өтө бүрчүп калат экен. Биздин мынакей как положено жалбырак болуш керек болсо, ошондой эле жалбырак болуп турат да. Жалпы эле ошондой болуп турат. Өңү сомптон болуп турат. Да бир кошунабыз колдонуп салган, мондой болуп калган. Эми ал азыр деген кошунабыз ошол берген дарыларды немесин күчүн жок кылыш үчүн дагы дары чачып атат да. Биз деген ушуларды колдонгондон кийин бизге эч кандай маселе да болгон жок. Анан мына азыркы учурда бул гүлдөгөнүнө жакында эле гүлдөдү. Мына ежевикабыздын формасы дагы жакшы, анан калибри дагы сонун болуп калды да. Мында витаминдер көп экен да, калибри да сонун болуп калды. Анан бул дагы бир айда бышат, бир айда бышканда ширеңкенин размеринде болуп чоң болуп калат да булчу. Анан буларды эмнеге айтып кетип атабыз, АСПК? Биздин ушундай ежевика баккан, малина баккан дыйкандарыбыздын баардыгы түшүмү мол болуп, жакшы баада сатып алып, Кыргызстаныбызга киреше кирсин деген ой менен айтып атабыз. Кызганыч эч кандай жок. Бул нерселерди билген адамдар дагы айтпай кызганып коюп, кээ бир адамдар курттарын чакалап терип жүрүшөт да. Андай күндөрдө болгон. Ошондой мен уже ой эмете баштаган, жана трипстердин ар бир гүлдөн күүп чыганбы депчи. Ошондой ойлор болуп, аябай переживать этип баштагам. Бирок Россиянын укмуш агрономдордун кеңешин Агросойл компаниясы эле кеңеш берип эле, телефон менен эле берип эле, телефон менен эле бир сом бир тыйын бербей, ашча бир сом бир тыйын бербей эле бизге керектүү дарыны салып жиберип, кеңештерди берди. Ошо менен азыр Аллахка шүгүр ежевикабыз мына сонун болуп калды. Бул башталгыч этабындагы эмеси да. Бышкан кезинде көрсөтөбүз сөзсүз түрдө. Бышкан кезинде. Мен аминосид боюнча токтоп кетейин. Биз айтып атпайсыңбы, реклама кылып атабыз, реклама кылбай элебиз депчи. Мен мисалы үчүн уялбайм да. Реклама кыл десе да реклама кылам. Анткени деген булга дыйкандарга эгер пайда алып келсе, биз реклама кылабыз. AgriLife KG эгер дыйкандарга 1-2% болсо дагы өнүгүп өсө турган болсо, биз реклама кылып беребиз. Эмнеси андан эчтеке уялбайбыз да. Тем более биздин Агростайл компания бизге AgriLife'га аябай чоң салым жасаган. Агростайл менен AgriLife'дин бир аябай чоң мындай бир тууганчылыгы бар да. Ошондуктан биз 13 жылдан бери иштеп келатат, мына ушул эле каражатты 13 жылдан бери сатып келатат. Эгер жаман болсо, бул деген эч ким албайт болчу, дыйкандар бул жөнүндө сөз кылбай албайт болчу. Ооба, туура эле. Бул негизи менин продукциям эмес да. Мен өзүмдүн продукциямды реклама кылсам, баягы эл өзүнүн товарын сатып атайын, анан тигиндей мындай деп ойлошу мүмкүн. Бирок ушул Агросайлдан алган кеңеш, ушулардын дарылары 100 эмес 200% бизге жардам берди. Терең ыраазычылык билдирем Агросайлгачы. Анан өзүбүз колдонуп кеткен катары эле башка дыйкандарыбыз дагы колдонуп, мөмөлөрүн жакшы түшүм алып, Кыргызстаныбызга киреше кирсин. Бир нече рет айта кетейин. Бардыгы жакшы баада сатып, түшүмдөрүн мол алып, эч ким зыян тартпасын. Болду, жыйынтыктайлы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул аптечка, үйдө аптечка катары турган үйүңөрдө болсо, бул дагы өсүмдүк, кандай өсүмдүк өстүрбөсөңөр, ушундай аминосид аттуу антистресс туруш керек. Күн кандай болот, суу кандай болот, суу жетпей калышы мүмкүн, күн ысып кетиши мүмкүн, кандай курт басат биз билбейбиз. Бул скорый помощь катары, тез жардам катары сиздин үйүңүздөрдө ушундай бир
аминасит бул бизге сөзсүз түрдө керек экен. Ошол эле Кимитек линейкасында Суприлт аттуу биостимулятор бар. Бул мындай органа минералдык жер семиткич болуп эсептелинет. Өзү өсүмдүк, ушул эле ежевика өзүнүн бир потенциалы бар да. Башында генетический деп коет го. Агрономдор бизге, агростан агрономдор түшүндүрүп берген да жакшы. Ар бир өсүмдүктүн өзүнүн генетический потенциалы болот экен да. Мисалы үчүн бир ежевика окуп каласыңар китептен 20 килограмм түп 20 килограмм чыгарат депчи. 50 килограммга 50 килограммга чейин деп. Бул китептен жөн жазылган эмес да. Ошондой потенциалы бар, бирок биздин кыргызстандыктар ала албай атат. Эмне үчүн? Анткени жанагы ошол эле жердин сапаты туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошол эле жанагындай стресстер болуп калышы мүмкүн. Жер семиткичтерди керектүү заттарын толук албай алышы мүмкүн. Мына ушул жерде ушул аппаратты Агростайл сунуштайт экен. Муну да биз да сага сунуштайбыз, мырза. Анткени бул деген Кимитек, бул деген испанский агропромышленный компания. Испания бул Европа, евростандарттын негизинде жасалган. Андан кийин бул жанагы суунун астындагы балыр деп коет го, водоросли. Ошонун негизинде жасалган, эч кандай зыяны жок, био таза стимулятор болуп эсептелинет да. НПК кирет. Бул да НПК кирет. Ошондуктан бул деле керек деп ойлойм да. Ошондуктан мына сага рахмат. Колдонгонго. Биз деген буга чейин Агростайл компаниясынан бир эмес 3 ирет мындай айтканда этап менен дарылар чачтык да. Результатыбыз жакшы, мөмөсү жакшы. Азыркы учурда Агростайл компаниясына 100% ишеним бар. Бул дарыны дагы буйруса сөзсүз түрдө колдонобуз. Азыркы учурда бул дарыларды бергенибизге 8 күн болду да. Дагы бир жумадан кийин 15 күн аралыкта колдонуш керек дейт. Буйруса ушул дарыны колдоно турган болсок, Агростайл компаниясы бизге кандай сунуштап атат? Телефон аркылуу сүйлөштүк. Сүйлөшкөндө ошол 3 в 1 деп атат мунучу. Жалбырактардын, витаминдердин циркуляция болушуна аябай чоң жардам тиет экен да. Иштейт да бул. Метаболизм деп коет. Сиз айтып аткандай, бунун өзүнүн пределында жеткизип берет экен да, түшүмдүүлүктүчү. Буюрса ушуну колдонобуз. 15 жана 20% түшүмдүүлүгүңөрдү жогору кылып бере турган ушул каражат. Анан эмеде биз азыр ойлонуу эмне болуп атат? Калибри чоң болсо, дыйкандар товарный вид болсо, кызыл кара болуп клеш баспаса эле, товарный вид болсо эле, соода жакшы болот да. Товарный вид да. Анан биздин максат ошого жетүү. Азыркы учурда клештерин чачып бүттүк. Эми калибри менен ежевикабыздын өсүшүнө ошол нерсени ойлонуп атканбыз. Бул деле алладан болуп Агростайл компаниясы бүгүн салып жиберген экен. Буга чейинки да бир эме айтылып атпайбы? Аны бергенден кийин, витаминдерди бергенден кийин ежевика ушундай өзгөрүп кетти да. Өзүбүз таң калып калдык да. Мен көп деле болбой, дос балам дары чачып эме жүрүп атат да. Бу жерде жумушчулар бар, дос балам бар, тааныш туугандарым бар. Аларга карап жардам берип атышат. Алар дары чачкандан кийин 1-2 күндөн кийин келип карасаң, уже баягы ростор бияка кеткен, жаңы побегтер катуу өсүп келаткан, баягы башында цветочный побегтер 5 сантиметр болуп гүл кой берейин деп аткандар, азыр карасаң деген, мына карасаңыз мону. Бир 50-60 сантиметрге чейин цветочный побег өсүп кетти да. Бат эле арадачы. Же болбосо мондай кичинекей эле болуп аткан да. 10-15 сантиметр эле болуп аткан цветочныйчы. Ошо витаминдерди бергенден кийин монтип кайбай өсүп кетти. Муну карасаңыз, каштап деле чарып, бир каш, 2-3 каш болуп кетти да. Муну деген каяка колдоносуң сен? Колдоно турган жериң барбы? Мен бунун колдоно турган жер ушул эле жакка колдоном. Ежевикамдын бардыгын эле колдоном. Анан кошуналарым бар, колдонбой атканчы. Ошону жалкоолук кылып же колдонбой бир ушундай ишенич көрсөтпөгөндөр бар. Алардыкы менен эле салыштырмалуу болуп калса болот. Мен пойлямдын бардык жерине колдонуп, бир жерине колдонбой коюуга мен мүмкүнчүлүгүм жок. Бардыгын эле колдоном дагы. Анан мен кошуналарымкынан салыштырмалуу кылып койсоңуздар болот. Эмки чыгарылыштарда Кудай буйрса азыр менин ежевикамды көрүңүздөр, буга чейинки дарылагандарымдычы. Эмнеге эле мактап атат тиги Агростайлды деп ойлоп калышыңыздар мүмкүн. Азыр кошунамкына дагы барып көрсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр, ошол жакта барып көрөлү. Буга чейинки эле тиги дарылардын результаты уже чыкты.
жүрүңүздөр. Эмки чыгарышта биз силерге дрон менен да тартканга аракет кылабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде 4,5 гектар деп атат. Кийинки дагы 4 гектар дагы дрон менен көрсөтөбүз. Бул чыгарылышта дрон жок. Ошондуктан мындай эле азыр болжолдоп эле силерге мындай бир общий план менен көрсөтүп коелу. Мында бир мынтип биякты бир айлантып койсоң бери. Ошо менен кеттик жака. Урматтуу туугандар, урматтуу көрөрмандар, азыркы учурда биздин өзүбүздүн колдонуп келаткан, өзүбүздүн тияка бияка чуркап тажрыйба алып, ошолорду тажрыйбаларыбызды сиздер менен бөлүшкөн жатабыз. Бул жак менин кошунамдын полясы. Бул жак болсо дарыларды да берген эмес, витаминдерди дагы берген эмес, килешке каршычы. Биринчи витамин бериш керек болчу, андан кийин килешке каршы эмелерди бериш керек болчу. Булар эчтеке кылган эмес. Результатындаки Кароодон калып калган. Биздики да ошондой болуп баштаган болчу, бирок витаминдерди бергенден кийин аябай сонун болуп калды. Мына азын келип карасаңыздар, мына ооруга чалдыктырган эчтеке жок. Жана видеодон көрдүңүздөр го, аларда биздики мондай түшүмү мондой болуп калган да, чоңчу. Мына булар уже килеш, оорусу бар бул жердечи. Андан сырткары, килештен сырткары аленка деген курттар жеп койгон. Бул жерде толгон токой оорунун баардыгы бар. Бул жакка кошунабызга айтып аттык, дары чаш, витамин бер, бирок караган жок. болбой калган. Ошондой сиздердики да ошондой болбош үчүн биз азыркы учурда мына Аминосит. Биз колдонгон аминосит, анан кийин Terra, Ferrixти биринчи колдондук биз. Биринчи этап витамин иммунитетин көтөрүшүн. Андан кийинки учурда болсо мына Envetor, Agro Talstar, анан Karada деген ошондой дарыларды алып чачкандан кийин анан эме дагы бар. Аленканы негизи көпчүлүктөр ойлойт экен, Кыргызстан боюнча 99% аленканы бир дагы дары алып жок кыла албайт, жей албайт депчи. Аленканын көрсө дарысы бар экен. Аленканын өтүп теришип бакалашкаларгачы ошентип жок кылышкан буга чейин. Көрсө аленканын дарысы бар экен, ошону чачып койсо эле болду, жолобойт экен да. Бул аленка менен биздин дыйкандар 10 жылдап, 20 жылдап кыйналып келип атышат. Уже азыркы заман өнүгүп калбадыбы? Билим бар. Билим бар. Ошо аленканы жок кылган дарылар бар экен да. Ошолорду берип, сиздер түшүмүңүздөрдү сактап калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз салыштырып атабыз да, сравнение деп коет го. Антистресс, биостимулятор, подкормка деп коет. Колдонбогон жердин кебетеси мына мындай болуп калат экен. Үшүк алып кеткендер бар, бирок үшүк алып кеткендер үшүп калган экен, алар көрүнбөй калат. Бирок үшүбөй калгандардан кийин монтип антистрессанттарга менен, биостимулятор менен дагы жанданып чоңойтуп койсо болмок да, бирок мындай болбой калган. Кебетеси ушундай болот. Бирок ошентсе деле берип атат. Бир айдан кийин келип тартып кетели. Канчалык түшүм берет экен көрөлү. Бойлорун билесиңер, мынакей шпалерларым турат, жаңы эле биостимулятор колдонгон жерде. Бул менин эле кошуна байкем, мына наркы жакты бир камерамен тип өткөзүп койчу. Ошол жак менин полямда. Анан могул жерде деген кошунабыздыкы. Мына азыр бул байке менин жанымда туруп, менин кеңешимди укпай, өз учурунда карабай, мына азыр чөпкө чалынасың да. Чөптөр өсүп кеткен. Негизи пери көрүнүп атат да. Мынакей, мен да бир сурамам. Ушул поля кичине жанагындай подкормка мындай кичине каралбай калыптыр. И тиякта берип аткан, гүлдөп аткан. Мындай салыштырса болот да. Бул дыйкандар үчүн бир гана баары жакшы боло бербейт. Чындыгы ушинтип кыйналгандар болот, кичине кол тийбей калгандар болот. Результат ушундай болот экен да. Мынакей, маяка дагы жакынданып келсең, монтип антистрессанттар менен, биостимулятор менен чоңойтуп, жакшылап карап койсо. Анан мондай, мына Яспеке, могул аленка деген курт. Могулчу. Күнгө карап көрсөтүп койгочу, мындай наоборот бурулуп туруп. Могул аленка деген курт да, ушул ежевиканы аябай жейт. Булчу.
Анан 5-6 буту менен мөмөнү ушундай кучактап алып туруп кырып жеп салат да булчу. Оозундагы жанагы тиши дагы аябай күчтүү болуп туруп, бул ежевиканын баштарын жеп салат. Колорадский жукка деле окшош экен, бир чети. Колорадский жукка окшош. Буну көптөр ойлойт экен, дары ала албайт депчи, бирок Агроветком менен Агростайл эки компаниянын кеңеши менен ушул жуктан биз кутулуп, мөмөбүз аябай жакшы болду да. Буга каршы мен кошунам берген жок. Мөмөсүн уже жеп койду биринчиден. Аленканы табабызбы могу жерден издесек азыр? Ооба, Аленка азыр толуп. Камера менен издейличи. Аленканын жеп атканын, гүлдөн жеп атканын азыр таап Далилдеп берели да. Далилдеп бере алабыз да. Мынакей Таптыңбы? ооба. Албай тур азыр камера менен тарсын. Мына ногул Аленка жеп атат. Көрдүңүздөрбү? Анан мына биякта дагы жеп атат. Үчүндө да бар экен. Бул жакта да жеп атат. Көрсөңүзбү Аленканын? Бир жегенде 4төн 5тен жейт. Булчу мынакей Аленка. Биягына да түштү. Мына биягында дагы. Азыр фокус кармабасын. Дыйкандар көрсүн да. Эй, Мынакей могу жерге дагы. мынакей Аленка. Көрсөңүзбү? Биринчиден Аленка жеп атат, экинчиден клеш жеп атат. Үчүнчүдөн болсо керектүү витаминдер берилбеген себебинен бул жерден ушул жерде азыр 1 гектар бар. Бул каралып дары берилбеген себебинен ушул 1 гектардан ашып кетсе 5 ящик мөмө ала алат. 1 гектардан 5. Начар болот да, туура. Сапаты да начар болот. Ошондуктан караш керек. Менин жанымда турган кошуна инсандар ар кандай болот экен да. Кээ бир адамдар кеңешти угат, ошол менен карат. Ким кандай туура жасап атат, ошондой эме консультация алгандан кийин ошону аткарыш керек. Анан баягы Кыргызстан боюнча көптөгөн адамдар ежевиканы отургузуп алып анан карай албай анан эртең мырза күнөөлүү болуп чыкпаш үчүн ошол маалыматтарды так берип коелу, менет кылыш керек. Ооба. Мына азыр бер 1 гектар жер, 1 гектар жерден кандай түшүм болот, канча түшүм алат, мен көп деле гарантия бере албайм. Келебиз да 1 айдан, 1-2 айдан Клеш, Аленка, паутинный клеш, мына түрлөрү каптап кеткен. Бул былтыр үшүк алды, бирок азыркы мына чыгып келаткан сөңгөгү, быйылкы сөңгөгү күчтүү. Көрдүңүздөрбү? Буга керектүү витаминдерди берип койгондо бул азыр мына майдын аягында эле уже адам бою өсүп калыш керек эле да. Бунун башын келтирип, мынтип сындырып койгондо, могул жерден канча жалбырак бар. Мисалы 20 жалбырак болсо, бул күзгө чейин 20 жалбырак болуп бутактап чыгып, бул жер эмки жылкыга ушундай даяр болуп бериш керек эле. Азыр каралбай чөп каптап